Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ашкыбыздары. Орус элинин белгилүү жазуучусу Антон Чеховдун Кутудагы адам аңгемеси. Кеч калган мергенчилер Мироносецк селосунун эң четиндеги сарайында түнөп өтүүгө токтоду. Булар экөө гана: мал доктору Иван Иванович менен гимназия мугалими Буркин. Иван Иванович куш фамилиялуу, Чемша Гималайский делип, кандайдыр айтууга кыйын. Ошон үчүн бул өз атына атасын кошуп алып, фамилиясын оозго албайт. Үйү шаарга жакын орногон жылкы заводунда азыр бир аз мергенчилик кылып, таза абадан жутуш үчүн ушул жерде жүрөт. Гимназия мугалими Буркин граф менен ынак, жайкысын үзбөй келип, мындагылар үчүн өз киши болуп алган. Булар азыр уктай элек: бою бийик, муруту узун, арык чырай ябышка Иван Иванович эшиктин сырткы түбүндө чылым соруп, аны айдын нуру көрсөтүп турат. Буркин сарайдын ичиндеги өлөң чөптүн үстүнөн ордун алып, караңгыдан эч көрүнбөйт. Өз ара маектешип, эң оболу старостанын аялы Мавра айтылып өттү. Акылы ордунда, өзү соп-соо, бирок ушул селодон алыс карышчылбай. Темир жол же шаарды бир да көрбөй, кийинки 10 жыл бою жалаң мештин түбүндө отуруп, сыртка дайым түн жамынып чыгат имиш. Буга таң калыштын кереги жок, деди Буркин. Башынан ошентип, мерез жаралып, эл журтка эч жолобой, үлүлө окшоп, кабыктын ичине кире качып, өмүр сүргөндөр аз эмес, балким түпкү тукум таасир кылып, баш кошуп коом курбай, адам баласы качандыр үңкүрдө жалгыз жашоосу козголо калып, же дал ушинтип нечен түркүн кыял жорук боло да берер. Бирок мен жаратылыш жөнүндөгү адис эмесмин, эч кандай тиешем жок. Жөн гана ушул мавралар көп экенин айтсам дейм. Муну биз алыстан издебей, шаарда Беликов аттуу мугалим болуп, грек тилин окутканын эске алалы. 2 ай мурун дүйнөдөн кайтып, өз колубуз менен жерге койдук. Сиз аны уккан чыгарсыз. Угуш үчүн себеп да бар. Күн чайыттай ачык, жаан чачын же ызгаар сууктун эпкине жок болсо дагы, кончту көлөч калың пальто кийип, колго чатыр кармап, сактыкты бекем колдонот. Дал ошол чатыры да чүпүрөк каптын ичинде болуп, саатын капчыкка салып, калем уштагыч макисин дагы кичинекей кынга катат, жакасын түбүнөн түрө көтөрүп, ошон үчүн бети да катылган сыяктуу жүрөт. Көзүндө кара көз айнек, кийгени калың фуфайка, кулагына пахта тыгып, извозчикке отурган сайын үстүн дароо көтөрүп коет. Кептин кыскасы, бул киши өз башын ороп чулгап, катылып жүргөн кишидей болуп, сырткы таасирлерден безе качып, жалаң кында жүрүп өмүр сүргөн элести берет. Турмуштагы чындык кыжырын козгоп, кылт этсе эле коркуп, тынч отурбайт. Өзү ушунчалык жүрөксүз жана жашоодогу чындыкты жек көргөн киши экенин жашыргансып, дайыма өткөн же эч качан болбогон нерсени мактайт. Мектепте окуткан сабагы дагы ушул кончтуу көрөч менен кол чатыр өңдүү болуп, азыркы чындыктан качыш үчүн дал ушул тилге жаманат. Охо, грек тили өтө шаңдуу, кулакка сонун жагат дейт. Бул магдырай калып, ошону менен катар көзүн жылжыйтып, сөөмөйүн соройто кармайт. Адамга өтө чарашкан тил. Беликов өз ичиндеги пикирден өйдө кутуга каткысы келген. Эгер уруксаат бербей, таптакыр тыйып койгон болсо, бул аны оңой түшүнөт. Окуучулар кечки саат 9-дан тартып сыртка чыкпасын же кучакташып баспасын десе, ошол абдан түшүнүктүү. Уруксаат жок, сөз бүттү. Кайсыгадыр жол ачкан нерсенин баары өтө күмөн, жашыруун сыр бар өңдөнүп, коркунучтуу шек туудурат. Шаарда көркөм ийрим, чайхана же окуу залын ачыш үчүн уруксаат болсо, башын тескери чайкап, күңгүрөнүп күңк-мыңк сүйлөйт. Мындай жаңылык жаман эмес, албетте жакшы, бирок эмнегедир болбосо экен. Кайсы бир эреже тиешеси жок болсо дагы, кимдир бирөөлөр андан кылт этип четке буйтап, же бир аз бөлөк жолду колдонсо, үтүрөйүп кабагын чытып,
кайгыга батып үшкүрө берет. Кайсыдыр жолдош намазга кечиксе, окуучу жаштар шоктук кылса же сындуу аял мырза чалыш офицер менен караңгыда басып жүрсө, чыйпыйы чыгып, эмне кандайдыр бир нерсе болбосун дейт. Кеңеш курган сайын мугалимдерди аябай кыйнайт. Оожук сактыкты колдонуп, баарынан күнөм санап, эркектер жана кыз келиндер гимназиясы экөөндө тең. Жаштардын жүрүш турушу өтө жаман. Класста чуулдашып, тынч отурбай, кокус муну чоңдор укса эч оңдурбас. Биз үчүн кандайдыр бир нерсе болбосо экен, алдын алып 2-класстагы Петровду жана 4-дөн Егоровду окуудан чыгарып жиберүү оң болоор дейт. Ошон менен катар ач күзөндөй чүрүшкөн бет, кара айнекчен жүлжүгүй көз жерди карап, үшкүрүп бышкырып отуруп сөзсүз жеңет. Петров жана Егоровду жүрүш-туруш жагынан баасын кемитебиз. Кээде камап да коюп, кийин алар мектептен чыгат. Мунун дагы бир кызык жоругу мындай. Кайсыдыр мугалимге кире калып, үңкүйүп тынч отуруп бардыгын байкаган сыяктуу болот. 1-2 саат отурган соң ооз ачып сөз айтпастан кайра кетет. Муну ошол кесиптеш жолдошторго ынак мамиле кылуу катары билип, дал ушул келип кетиште кандайдыр бир оор жалаң кыйбаган үчүн келгени байкалат. Мугалимдер турсун, директор өзү да коркот. Тургенев жана Шедринден таалим алып, авир сактап, ар намысты унутпас киши чүрүшкөн бирөө бүткүл гимназияны 15 жыл бою колунда кармап, жападан жалгыз билип турду. Ал турсун шаарды бүт бийледи. Мурда бай аялдар дем алыштан мурунку күнү өз үйүндө оюн койдуруп келген. Азыр ал коюлбас болду. Кокус билип коет деп коркушат. Беликов отурган жерде поптур, макрүү тамакты оозго албайт, карта ойнобойт. Дал ушул Беликов сыяктуу кишилерден коркуп жүрүп, кийинки 15 жылдын ичинде биздин шаардагылар бүт бойдон коркок болуп калды. Үндү көтөрүп катуу сүйлөбөйт, кандайдыр кат жибербейт. Жаңы тааныш күтүп ынтымак куруу, китеп окуу, кимгедир кат таанытуу же жардыга жардам берүү тыйылып бүткөн. Иван Иванович эмнегедир бир нерсе айтчудай. Акырын гана жөтөлүп, бирок оболу канжыгадан чылым соруп, асмандагы айга жалт карап алган соң ар бир сөздү бөлө сүйлөдү. Кеп ошондо акыл эстүү мыкты кишилер Шедрин же Тургенев турсун. Боклеге чейин ошондой болсо да бүт багынып, айласыздан чыдап жүргөнүңөр. Турмуштагы чындык ушул. Беликов экөөбүз бир үйдө элек, деди Буркин үзүлгөн сөздү кайра улантып. Бир кабатта, ал тургай эшиктешпиз. Ошондуктан көп көрүшүп, үй турмушун жакшы билем. Үйдө да ошол, калпагын баса кийип, жылуу чапан үстүнөн түшпөйт. Терезесин тээктүү капкак тосуп, дагы ошондой нечем түркөн камылга мурдатан даяр. Эч кокустук болбосо кем дегенсип турат. Жалаң чөп чарды жей берүү зыян. Ал эми эт май кошсо күнөөкөр болуп. Беликов аны орозо кармабайт дей турганы шексиз. Ошон үчүн уй майына коорулган кургак балыкка тоюп, муну чөпчар же күнөөкөр кылчу оор тамак эмес деп ойлойт. Үй кызматына кыз келиндерди эч жумшабайт. Эл журт ушак кылышы мүмкүн. Тамак ашын Афанасий аттуу чал бышырат. Ал азыр 60-га жетип, акыл эси башынан кем байкуш биратоло алжып калган кези. Мурун командирге деншик болуп жүрүп, кандайдыр бир нерселерди жасоого эптүү, ар дайым эшиктин түбүндө туруп, кош колун кайчылаштырып кармап, оор үшкүрүнүп, мобул сөз оозунан түшпөйт. Мындайлар азыр көбөйүп алды. Уктай турган бөлмөсү эң кичине, кудум яшик сыяктуу. Керебетин көшөгө тосуп, жуурканды чөмкөнө жаап, үй ысып, үп басып, бекилген каалгасын шамал уруп, мештин оту өтө дуулдап, ашкана жактан үшкүрүк угулуп, жүрөккө коркунуч салат. Бул азыр чүмкөнүп жатып да коркот. Кокус бир нерсе болбосун дейт.
балким Афанасий союп салар, каракчы же ууру кеске. Ошондуктан тынчуктабай нечен түркүн түштөрдү көрүп, эртеси ал экөөбүз сабак берүүгө баратканда сабыры суз болуп, кобарып кумсарып, чуу болгон гимназия эң жаман окшоп, жалгыз жашоого көнүп алган мерез үчүн дал азыр бирге басканымда оор окшойт. Класста чуу көп деди. Бул түнөргөн түрүнө шылтоо таптакыр обу жок жорук. Мына, ушул грек тилин окуткучу мугалим кындын ичинде жүргөн мерез киши аял алып кое жаздаганы да эң кызык болду. Иван Иванович сарайдын иш жагына карап сүйлөдү. Мунуңуз тамаша го. Ырас канчалык таң каларлык болсо дагы, ал алып кое жаздап токтогон үчүн бизде тарых жана географиядан сабак бермек болуп, кахол мугалим Михаил Саввич Коваленко келди. Жалгыз эмес, жанында Варенька аттуу карындашы бар. Жигит жашка толуп, бою узун, кара түспөл, колдору долдоюп чоң. Үнү аябай жоон экени бетинен дагы көрүнүп турат. Ырас эле сүйлөчү болсо, жыгаш челекке таш түшкөндөй түрсүлдейт. Карындашы жаш эмес, 30ка барып калган киши. Мунунда бою бийик, кын сыпаттуу, кашы кара, бети кызыл, кептин кыскасы улгайган кыз эмес, эзиле бышып турган бүлдүркөн, аябай шок, карса-курс каткырып күлүп, украинерлардын оозунан түшүрбөйт. Кылт этсе, шаңкашып, кахалап, күлкү дайым даяр турат. Коваленкалар менен кандайча толук тааныштык. Ал эсимде, биздин директор туулган күнүн эскерип үлпөт өткөрдү. Дулдуюп үн чыгарбас түнөргөн түнд, дал ушул үлпөткө дагы айласыз араң барчу мугалимдерге опсуз куунак Варенька кошулду. Көбүрүп жабырган көбүктөй болуп, бөйрөктү таяна басып, каткырыгы таш жарып, шаңкылдап ырдап, шапар тээп бийлейт. Анан ал украин тилинде улгайып дайым жел согуп дегенде сонун ырдайт. Мына ошентип нечен жолу жаңыртып ырдап, биз үчүн өтө жагып ал тургай Беликов кошо козголуп, жанына жакын отурган соң жылмайып күлүп сөз баштады. Кич оруска таандык, назик жана шаңдуу тил кудум эски грек тилин эске салат. Кызга бул өтө жаккан окшойт. Ого бетер берилип жана сыр ачкансып, Гадячск аталган уездге караштуу кичинекей хутордо энем бар. Ал жердеги алмурут, коон жана ашкабак ушундай сонун. Хахолдор ашкабакты кабак, ичкилик сатчу кабакты шинкар дешет. Ошол жердегилер жасаган көгүш же кып-кызыл борщ, анык укмуш, иче берип, ичиң жарылат. Булардын сөзүн узакка угуп отурган соң бизде да ой пайда болот. Директордун аялы ал кезде минтип мага шыбырап калды. Ушул экөөнү кошуп салсак жакшы болор эле го. Анын үстүнө Беликов картаң бойдок экенин билебиз. Мунун өмүрүндөгү өтө зарыл нерсени таптакыр эстен чыгарып салуу таң каларлык жана кечиримсиз окшоду. Бирок аял жөнүндө мунун өз ою кандай? Аялсыз оокат өтпөй турганын кандайча ойлойт? Рас, ушул убакка чейин таптакыр эстен чыгарып, буга эч ким көңүл бурган эмес окшойт. Балким жайдын күнү түнкүсүн калың жууркан үстүнөн түшпөс Беликов сүймөк турсун карап да койбос деп ойлодук. Бул азыр 40тан ашкан киши, алчу кызы 30да чыгар. Баш коштурсак макул болор, деди директорша. Биз жашаган чет жерде нечен түркүн укмуштар болору шексиз. Мындагылар жалаң зериге берип, дал ушундай обужук нерсени дароо табат. Маселен, биз ушул мерез Беликовду үйлөнтүп эмне кылабыз? Муну аял алып, үй-жай күткөн киши деп ким ойлойт? Бирок директорша баштап, уездик инспектордун аялы гимназияга байланыштуу айымдар бүт кооздолуп, тамылжып өңүнө чыгып, түпкү максатка эми жеткенсип, ойгу-тойгу дуулдап жүрүштү. Кийин директорша театрдагы бийик орунга билет алып, Варенька кошо кирип, перидей кулпуруп, желпөөрдү бетине кармап, нагыз сулуу мен дегенсип назданып боюн керет. Жанындагы Беликов чүкөдөй чүрүшүп, түйүлгөн түйүнчөк болуп, кимдир бирөө үйүнөн сүйрөп чыгып, кызга жакын зордуп отургузган кишидей көрүнөт.
Кийин мен үлпөткө камынсам, Варенька менен Беликовду кошо чакырууга аялдар аргасыз кылды. Мына ошентип дөңгөлөктөр чарк айланып бүт бойдон ишке кирди. Көрсө алгыз өзү да күйөөдөн качпайт окшойт. Себеби агасы экөө күн сайын урушуп, талаш тартыш улам күчөп, ошого чыдаш кыйын иш болгонун мен да билем. Бир күнү лөкүйүп көчөдө Коваленко келатат. Саймалуу көйнөк кийип, бир таңгак китепти колтукка кысып, колунда жоон таягы бар. Карындашы дагы китеп кармап, соңунан ээрчип жүрөт. Сен муну окуган эмессиң, деди Варенька катуу кыйкырып. Антурсун, Михайлик, көз салып көргөн да жоксуң. Эмесе угуп кой, азыр сопсонун окугам, деп тарса турс жооп берди. Эмесе угуп кой, сопсонун эле окугам, деп тарса турс жооп берди Коваленко таяктын учун таш кургулап. Олду кудайым-ай, деги эмне болгон жансың? Менчик. Кылт этсе кыжырың кайнайт. Ушундай сөз үчүн уруша баштоо кантип ылайык болсун? Дагы айтам сага, окугам муну, дейт агасы ого бетер катуулап. Ал эми үйүндө болсо чет киши бар же жок экенин көзүнө илбей кыжыгуучу козголо берет. Мындай уруштан өтөт тажап, жашы да өткөн сыяктуу болуп, бул кыз эми күйөөгө даяр. Убагы чындап жетсе, эр тандоо мүмкүн эмес. Туш келген эрди тандап, ал турсун грек тилин окутуп, өз жанын баккан киши дагы жагары шексиз. Дал азыр далай жаш силкилер эр таппай жүргөн үчүн кокус кимдир бирөө табылчу болсо, көздү жуумп түз качырат. Ошонун бири болуп, Варенька биздин Беликовго жакындай баштады. Беликов кантте? Азыр жалаң биз эмес. Коваленканын үйүнө үзбөй барып, үңкүйүп отура берет. Варенька уюлгуп шамал согот деген дырдап, көзү моймолжуп терең ойго чөмүлгөнсүп карап, же негедир каткырып күлөт. Сүйүү ишинде, айрыкча кимгедир баш кошууда түрткүнүн таасири чоң. Беликовду тааныган жолдош жоролор түрткүлөй баштап, муну такыр тынч койбос болду. Аял алып үйлөн, эми ушул үйлөнүү гана калды дешет. Биз анан куттуктап колду сунуп, барк чоң кишилер кезиккен жерде сөз кылып жүрөлүк. Кимгедир баш кошуп алуу оңой ишпи? Аябаган олуттуу иш экенин айтабыз. Анын үстүнө Варенька жаман эмес. Бул өзү кеңеш бергич статсоветниктин кызы. Элетте хутора бар. Баарынан дагы Беликовго мамилеси сонун болуп, көңүлдү чыңдап турган биринчи кыз ушул чыгар. Ошон үчүн Беликовдун башы айланып, эми ырас эле үйлөнүү зарыл экенин ойлоду. Дал ошондо кончту күлөч менен кол чатырын жулуп алсаңар болмок, деди Иван Иванович. Алуу оңой эмес экен. Вареньканын сүрөтүн үстүндөгү столго коюп, биздикине күн сайын келип, үй жай күтүп турмуш куруу, аял алуу жөнүндө узак сүйлөйт дагы, үйлөнүү оңой иш эмес экенин катуу эскертет. Коваленкага дагы үзбөй барып, бирок өз жүрүшүн өзгөрткөн жок. Ал тургай аял алмак болгону, кандайдыр терс таасир кылгансып, мурдакыдан арыктай ооруган сыяктуу кубарып жүрдү. Варвара Савишна көңүлүмө толук жагат дейт. Бул жылмайып күлүп, үйлөнүү ар бир адамга өтө зарыл экенин жакшы билем, бирок могул кандайдыр бир капыс-копус козголо калып, муну абдан ойлонуш керек экен дейт. Ойлонуштун кереги кайсы, дедим мен. Кезеги келип турган соң, үйлөн да кой. Жок, кандай эмес, аял алуу оор маселе. Оболу бардыгын байкап, мындан аркы жоопкерчилик, аткаруучу милдет канчалык экенин жакшылап өлчөп, кокус бир нерсе болбосун үчүн сактаныш зарыл. Ушул иш мага тынчтык бербей, түн бою көз жуумп эч уктабайм. Ал турсун өтө корком. Агасы экөөнүн мамилеси кандайдыр бир таң каларлык, турмуш жөнүндө таптакыр бөлөк ойдо болуп, кыял жорого опсуз чапчаң. Мындай кызга баш кошуп алып, анан кокус шорумгап жүрбөсүн. Бул ошентип сунуш кылбай, иш улам кечиге берди. Жалаң директорша эмес, биздин айымдар бүт бойдон кайгыга түштү. Беликов болсо, аял алуудан кийинки жоопкерчилик жана милдеттер кандайча болоорун ойлоп, ошону менен катар ушул ылайык дегенсип кечке жууп,
Варенканы үзбөй жандап, анан мага келип, үй бүлөнүн турмушу жөнүндө узак сүйлөшөт. Акыр аягы ушул кызга сунуш кылып, балким алып да коймок. Буга окшогон обу жок үйлөнүү бизде 100 эмес 1000 деп саналат. Эмне кылаарын билбей, жалаң эригип жүргөн кимдир бирөөгө баш кошуп алары да шексиз. Бирок ортодо чоң чатак чыгып, бардыгын бузду да койду. Азыр биз Варенканын агасы мугалим Коваленко обол баштап таанышкан күндөн тартып Беликовду өлгүдөй жек көрүп алганын эскерип өтөлү. Таң калам дейт Коваленко ийин кагып. Да ушул ушакчы кемпайга чыдап жүргөнүңөр үчүн таң калам. Ушуга көнүү ылайык эмеско, ардактуу азиздер. Жашаш үчүн жагдайдын эң жаманы ушул чыгар. Жанын кейип дем кыстыгат. Силер мугалимсиңерби? Окутуп көз ача турган адамбы? Жок. Чин талашкыч мансапкор. Мында билим бергич мектеп эмес, жан багып оокат өткөргүч уя орногон полициянын жабык будкасы өңдөнүп, ачкыл жыт мурдуңду жарат. Буга мен эч күнө албайм. Дагы бир аз чыдаган соң өз кыштагымда балык оолап, кичинекей хохолдорду окутам. Кетерим шексиз. Силер куруган койтуга кошулуп, жарылып кетсеңер дагы курсагаңар жакшытойсун. Болбосо көз жашын көлдөтө күлүп, карса курс каткырып, же кандайдыр чыйылдап ыкшып, анан айласыз түрдө менден сурайт. Ушул койту меникине кай себептен кирет? Астыртадан бардыгын байкап үңкүйүп неге отурат? Ал турсун Беликовду мыскыл кылып, нечен түркүн ат коюп алды. Кейпи суук кемпай, жөргөлөгөн жөргөмүш дейт. Албетте карындашын да ушул жөргөлөгөн жөргөмүш алмак болуп атканын биз али айтпай жүрдүк. Бир жолу директорша жандата сүйлөп, Варенка ордун таап, Беликов окшогон салаваттуу, эл журтка кадыры бар киши менен баш кошуп алганы ылайык десе, ага кабагын чытып, ал менин ишим эмес, кааласа жылаанга баш кошуп алсын, ортого түшүп кыпчыла калууну эч каалабайм деп тарса турс жооп берди. Анан эмне болгонун угуңуз? Кайсы бир митаам мыскыл кылып сүрөт тартып, астыртадан сөз таратып жиберди. Варенканы кыса колтуктап көчөдө Беликов келатат. Бутунда кончтуу көлөч, шымын ошол кончко кийирип, кол чатырды көтөрө жайып, ылдый жагында жазуу турат. Ашык жар дейт. Сүрөт ушунчалык окшош болуп, бардыгын таап тартып, көп күн бою иштеген окшойт. Жалаң эки гимназия эмес, семинарияда иштеген мугалимдер, бизге тааныш кызматчылар бирден алып, Беликов өзү да калып, мыскылдын таасири өтө чоң болуп, о бетер чүрүшүп калды. 1 май жекшемби күнү үйдөн чыктык. Мугалим жана окуучу жаштар оболу гимназияда чогулуп, анан шаардын сыртындагы токойго барыш үчүн убада кылганбыз. Көпчүлүк шаттанып жүрсө, бул байкуш көп болуп, кабагынан кар жаап турат. Бизде бузук ушунчалык көп деди. Бул оортун титиретип. Буга менин боорум ооруду. Велосипед минген Коваленко бизде дароо кууп жетип, артынан жүргөн карындашы велосипедди жайыраак тээп, ал азыр кып-кызыл болуп аябай чарчап, бирок эч кайгысыз шаттанып каткара сүйлөдү. Биз силерден мурда жетебиз. Күн сонун кандайдыр укмуш. Ошентип ал экөө көрүнбөй жоголду. Беликов эми көк эмес, кагаздай аппак болуп, селейип, токтой калып сурады. Бул кандай шумдук? Менин көзүм алдап жатабы? Ойго келбес шумдукту көрдүмбү? Гимназияда иштеген мугалимге велосипед тебүү кантип жарашсын? Аялдар тепсе, анык уят ошолго? Эмне суят дедим мен. Кааласа тебе берсин. Буга чыдабай, Беликов чыңыра сүйлөдү. Кантип уят эмес? Эмне деп турасыз? Ошончолук аң-таң болуп, кыжыры кайнаган бойдон үйүнө кайтты. Анын эртеси колдорун укалап, улам селт эте калып, өңү бузулуп, кыйналып араң турду дагы өмүр бою өз сабагын биринчи ирет окутпай таштап кетти. Таптакыр тамак ичкен жок. Күн жылуу болсо дагы кечке жуук, калың пальто кийип, Коваленко жака басып барып, эшигин кагат. Кыз үйдө жок. Агасы жалгыз экен. Ал азыр уктап жаткан окшойт, уйкусу канбай, кабагын чытып, муну жактырбаган түрдө.
Oturuңуз, өтүнөм сизден дейт. Беликов 10 мүнөт үнсүз отуруп, анан сөздү минтип баштайт. Мен сизге ички муңумду айтып алыш үчүн келип отурам. Кайгым эң оор. Уятты билбес шүмшүк немени мыскыл кылып сүрөт тарттырыптыр. Жалаң мен эмес, жанымда сизге жакын дагы бир киши бар. Мындай мыскыл үчүн эч шылтоо жок. Мен дайыма абийир сактап, салабаттуу калыпта жүргөн адаммын. Коваленко тултуюп үн чыгарбайт. Беликов бир аз күтүп, анан үнү ого бетер кайгылуу чыгып, акырын гана минтип сүйлөйт. Сизге айтчу дагы бир сөз мындай. Мен көптөн бери иштеп келаткан мугалим, а сиз бул иште жаңы баштадыңыз. Сизге ага катары эскертип коюшум зарыл. Велосипед тээп жүрүү ылайык эмес. Жаштарга тарбия бергич киши үчүн эч жарашпайт. Кай себептен дейт Коваленко карс-карс күлүп. Себебин айтуу ошончолук зарылбы, Михаил Саввич? Ансыз дагы түшүнүктүү чыгар. Эгер окуткан устаты велосипед тээп жүрсө, окуучулар эмне кылат? Бардыгы тоңко чыгатып, кайбири төбөсү менен оромпой тебер. Эреже боюнча уруксаат жок. Ошон үчүн ылайык эмес. Сизди көрүп таң калып турсам, карындашыңыз кошо тээп келип, көзүм караңгылап эсим ой түштү. Велосипед минген кыз келиндер сороктоп баратса, уяттын чоңу болоор. Деги эмне керек? Сиздей досту сакташым керек, Михаил Саввич. Сиз али жаш, бардык алдыда турат. Ошон үчүн сактык зарыл. Кимгедир шек бербеңиз, узак жолдон кылт этип тайыбаңыз. А сиз обу ишти кылып, саймалуу көйнөк кийип, колдо дайым китеп болуп, азыр велосипедте кошулду. Эгер жалаң сиз эмес, карындашыңыз кошо тээп жүргөнүн директор укса, анан чоңдурго жетсе, акыры эмне болот? Карындашым экөөбүз велосипед минип жүрсөк, мында кимдин кандай иши бар дейт Коваленко кызарып татарып. Менин өз турмушум өз колумда. Ал эми менин ишиме кол салып, аяусуз сокку кылгандар түз гана шайтан менен шериктеш болуп калат. Беликов кумсарып ордунан турат. Шайтанга шериктеш болуп калат, деди Коваленко. Беликов кумсарып ордунан турат. Эгер ушинтип орой айтсаңыз, анда мен сүйлөшө албайм. Дагы бир өтүнүч бул. Мен бар жерде жетекчи чоңдорду басынтпастан дайыма байкап сүйлөңүз. Өкмөттү сыйлаш керек. Өкмөт жөнүндө орой сөз оозумдан чыктыбы, дейт Коваленко, каарданып, сурдана карап. Мени өз жайыма тынч коюңузчу. Өзүм абийир сактап, адал иштейм. Сиз сыяктуу чаң жугузбас мериздер менен сүйлөшүп отургум келбейт. Жамбактыларды жактырбайм. Беликов ачууланып, уйгу-туйгу түшүп кийине баштады. Каар сыртына чыгып, бетинде кан сөлү жок, өңү ого бетер бузула түштү. Мурун буга эч ким оор сөз айтып көргөн эмес го? Оюңузга келгенин айта берүү өтө кыйын, дейт Беликов. Ооздогу бөлмөдөн сырткары коридорго чыгып, бирок сизге катуу эскертип коеюн. Ушул сөздү кокус кимдир бирөө угуп турса, ушак жайып курутаар. Эмнеси болбосун? Азиз директорго азыр айтам, мунуңуз болбойт. Айтасыңбы? Жөнө, тезинен жет. Коваленко желкеден алып катуу түрткөндө, Беликов тарса турс болуп, тепкичтен ылдый кулап жөнөдү. Тепкич бийик, өтө кууш, бирок ал аман-эсен ылдый жетип, мурдун кармалап ордунан туруп, көз айнеги сынбаган үчүн кубанды. Беликов кулап бараткан кезде Варенька баш болуп 3 аял кирген. Алар ылдый жактан бардыгын көрүп турганы Беликов үчүн эң оор болуп, мындан көрө бутум сынып же башым жарылса, мен үчүн ошол оңой болмок деп ойлоду. Бул сөз эми шаарга бүт жайылат. Директор тургай, андан өйдөгү чоңдор дароо угуп, кайсы бир митайым тараткан мыскылдуу сүрөт астыртадан дагы тарайт. Анан булар арыз берип отставкага чык дешер. Ошентип ордунан турган соң Вареньканы тааный коюп, чүрүшкөн бети уйпаланган пальто жана бутундагы көлөчкө карап, Беликов азыр өзү жыгылган сыяктуу ойлоп, токтоно албай бүткүл үйгө угуза күлдү. Ушул каткырык бардыгын толук чечти. Той берип үйлөнө турсун,
Беликов жарык дүйнөгө жашап өмүр сүрүшү да күнөм окшоп, Вареньканын сөзүн таптакыр укпай, көзү караңгылап үйүнө кайткан соң, столдогу сүрөттү жымыра катып, анан төшөккө кулап ошол бойдон турбай койду. 3 күндөн кийин Афанасий мага келип, директорду чакыруу жөнүндө кеңеш сурады. Азиз Беликов кыйналып жаткан окшойт. Мен дароо кирдим. Ал азыр жуурканды чүмкөнө жаап, ооз ачып эч сүйлөбөйт. Эмнени сураса, ооба же жок деген гана сөз айтылат. Кроваттын үстүндө Беликов бар, жанында турган Афанасий үтрөйүп, кабагы тырышып, күшүлдөп дем алган сайын арактын жыты мурунду жара берди. 1 айдан кийин Беликов өлдү. Көмүүгө түгөл катыштык. 2 гимназия менен семинария бүт чогулду. Азыр жыгаш табыттын ичинде жатканда өз үчүн жарашыктуу, сонун орунду эми таап, кандайдыр бир шаттыкка батып, эч качан чыкпас бекем кынга түбөлүк кирген үчүн кубаныч толгон элес турду. Ырас эле чын максатка жеткен ушул. Биз аны жерге коймок болгондо, буга урмат көрсөткөн сыяктуу, аба ырайы бузула калып, жамгыр шатырап жаап, аргасыздан бутка көлөч кийип, колго чатыр кармадык. Варенька кошо барып, өлүктү көргө койгондо бышактап ыйламыш болду. Хахол селкилер ошондой экен, же көз жашын төгүп, же каткырып күлөт. Могул сөздү жашырбай айтайын. Беликов окшогон адамды көмүү анык жыргал. Көрүстөндөн кайра кайткан кезде муну биз ичке катып, кабакты түйүмүш болуп, эч бир сөз угулган жок. Бирок качандыр бир бала чакта боло жүргөн зор кубаныч кайра козголду. Чоң кишилер кайдадыр кетип, үйдө жалаң жаш балдар калсак, куроодо ээн эркин жарышып ойноп, эч жазгануу болгон эмес. Өф, эркиндик оңой жыргалбы? Жалаң ушул эркиндик жөнүндө кыйынчылык үмүтүң болсо, жаның кайрат алып, канат тагылган сыяктуу сезилет. Чын айтамбы? Көрүстөн жактан сонун кайттык. Бирок ортодон бир жума өтпөй мурдакы супсак турмуш өз калыбына толуп келип, өтө тажаткыч, дайынсыз түйүшкө толгон суук турмуш улана берди. Кайсыгадыр тыюу салып, же ачык айкын уруксаат кылган эреже жок. Эч качан жылыш да болбой, жанды багып күн өткөрдүк. Рас Беликов көмүлүп тынды, бирок ушул сыяктуу кынга кирген киши аз эмес чыгар. Келечекте буга окшогон жамбакты боло да берер. Кеп ошондо ал сөзсүз да Иван Иванович буркуратып чылымын сурду. Дагы далайга чейин болуп жатмак. Гимназия мугалими сыртка чыкты. Бул өзү эткел, жапалдаш, башы кашкайып, капкара сакалы белине жеткен адам. 2 дөбөт кошо чыгып, жанына жакын турду. Ай толуп турган кез экен, деди Буркин өйгө карап. Түн жарымы ой баштап, оң жакта узундугу 5 километр жалгыз көчө бүт көрүнөт. Мындагы эл терең уйкуда болуп, тырс эткен эч дабыш жок. Кыбыраган кыймыл турсун, көзгө элешкен караан болбой, жаратылыш ушунчалык дымып турган үчүн таң каласың. Ай жаркырап, элеттеги чоң селодо үйүлгөн чөп, короо жайлар жана көк жашыл жалбырактуу кырчын тал кыймылсыз турса, ошону көрүп адамдын жаны мемирей түшөт. Дал азыр түнкү караңгылыкты жамынып, түгөнбөс түйшүк, кайгы капа, оор эмгекте унута калган село кандайдыр муңдуу, анык момун, бирок өз үчүн өтө жашарып, асмандагы жылдыздардагы мээримин төгө карап, жер бетинде бузукулук таптакыр жок. Бардыгы сонун сыяктуу элес берет. Селонун сол жагында кең мейкин алыс созулуп, айдын нуру бардыгын тегиз көрсөтүп, кыймылдын эч карааны жок. Мына ошондой, деди Иван Иванович. Маселен, биз азыр шаар ичинде кысталып күн өткөрүп, эптеп жанды багып, кагазга бирдемелерди жазмыш болуп, эриккен сайын карта ойнойбуз. Кынга киргендик ушулго, бекер боз чыр-чатакчы макоо чалыш айымдар менен өмүр бою бирге болуп, алардын тантыган кебин чыдап угуу дагы кыйын эмеспи? Эгер кааласаңыз, өтө кызык окуяны мен дагы айтып өтөйүн. Жок,
Биз үчүн азыр уйку керек. Ал сөз эртең айтылсын, деди Буркин. Булар сарайга кирип, жумшак чөптүн үстүнөн орун алып, көз жууп, үргүлөй баштаган кезде сыртта кимдир бирөөнүн тырс-турс болуп аркы терки басканы угулду. Ал бир аз жүрөт дагы, кээде токтой калып, аздан кийин иттер үрө баштады. Бул жүргөн Мавра чыгар, деди Буркин. Мына ошондой калп сөздү бүт чыдап угасың, дейт Иван Иванович экинчи капталына оодарылып. Чыдаганың үчүн өзүңдү макуа ташат. Ушуга окшогон ыза курдукту көтөрө билүү, аберди сактаган асыл адамды жакташ үчүн батын боо, ал турсун жылмайып күлүмүш болуп, калп сөздү сүйлөп, жылуу орун, бир үзүм токош жана жарым тыйындык баркы жук чимге жетиш үчүн колдоно жүргөн айлаң ушул. Мындай турмушка чыдай берүү мүмкүн эмес. Мунуңуз таптакыр бөлөк сөз, Иван Иванович, деди мугалим. 10 мүнөт өтпөй, Буркин уйкуга кирип, Иван Иванович улам бир капталына оодарылып, акыры ордунан туруп, эшиктин түбүнө кайра барып, чылым чегип узак отурду. Сиздер орус элинин белгилүү жазуучусу Антон Чеховдун Кутудагы адам аңгемесин уктуңуздар. Чыгарманы орус тилинен кыргыз тилине которгон Касымбек Эшманбетов, окуган Кипариса Сурахманова.